Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026-жылга карата Ош шаарында жаңы 10 мектептин курулушу башталды. Бул долбоор шаардагы билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин жоюуга жана окуу шарттарын жакшыртууга багытталган. Курулуш министрлиги тарабынан мектептердин жер аянттары аныкталып, иштер жигердүү жүрүүдө. Бүгүн президент Садыр Жапаров Оштогу 10 мектептин курулушуна старт берди. Мектептердин курулуш иштерин баштоого уруксат сураймын. Уруксат. Биздин экинчи борборубуз Ош шаарында 10 мектептин пайдалануунун түптөлүшү жеке эле Ош шаары үчүн эмес, жалпы өлкөбүз үчүн, жамы журтубуз үчүн чоң окуя десем жаңылышпаймын. Бул мектептерден Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов, Султан Ибраимов, Салижан Жигитов өңдүү Кыргызстаныбыздын өнүгүү өркүндөшүнө салым кошкон атактуу инсандар чыксын деп тилек кыламын. Ошондой эле Ош шаарынын Курманжан аймагындагы жаңы билим берүү мекемеси Салижан Жигитов атындагы мектепке жаңы имарат курулуп башталды. Жаңы мектеп заманбап талаптарга жооп берген шарттар менен камсыздалып, окуучулар үчүн ыңгайлуу билим алуу чөйрөсүн түзөт. Бул 10 мектептин курулушу Ош шаары үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул кадамдар билим берүү системасындагы көп жылдык топтолгон көйгөйлөрдү чечүүнүн реалдуу жана натыйжалуу башаты болуп саналат. Шаардын калкынын өсүү темпин жана ички миграцияны эске алганыбызда алдыдагы жылдарда кошумча жаңы мектептерди дагы да курабыз. Биз курулуш компанияларына бардык шарттарды түзүү менен бирге заманбап талабына шайкеш келген билим булактарын куруу боюнча катуу талаптарды коюп, буюрса мектептердин курулуштарын жаңы окуу жылына карата бүткөрөлү деп жатабыз. Кудай буюрса сентябрь айында ишке кирип калат. Курулуш республикалык бюджеттен каржыланат. Курулушка старт берилген мектептер: Алымкулов атындагы номер 33 мектеп 375 окуучу үчүн кошумча окуу имараты, Бөкөнбаев мектебинин аймагы 750 окуучу, Курманжан аймагында 1000 окуучу, Сулайман Тоо аймагында 750 окуучу, Ак Бура Төлөкөн айыл аймагында 700 окуучу, Ишкаван Кызыл Кыштак айыл аймагында 700 окуучу, Кызыл Кыштак айылдык башкармалыгында 500 окуучу, Барпа Алыкулов атындагы номер 38 мектепте кошумча окуу имараты, Энесай мектебинде 1200 окуучу, Сүрөттүү Таш Кызыл Кыштак айыл аймагында 500 окуучу. Ошо мектептерде социалдык маселелери болуп аткандыгына байланыштуу Бишкек шаарында 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, ал эми Манас шаарында 6 мектептин курулушу аз эми башталган жатат. Себеби дегенде Ош шаарында азыркы маалда 162 миң окуучу окуйт экен, ал болсо ошол 500 миң калкы бар Ош шаарында абдан аздык болуп аткандыгына байланыштуу биз азыр 10 мектепти куруп бере турган болсок, Кудай буюрса 17 миңге окуучуга ылайыкталган мектептерибиз курулат. Ошон менен ушул социалдык маселелерди Ош шаарындагы чечебиз деп ишенип жатабыз. Факт түрүндө 10 мектеп, анан кошумча дагы мурда башталган дагы 5 мектеп, 15 мектеп. Анан биз абдан мындай жакшы пландаштырып, билим сапатына ушул курулган мектептер дагы абдан жакшы бир салым кошуп, биздин педагогдорго, балдарыбызга жакшы шарттар түзүлөт деген чоң ушундай ойдобуз. Ушул менен эле токтоп калбастан биз дагы ушул Ош шаарынын өзүнүн өсүшү боюнча биз мониторинг жасап, анализ жасап, дагы курулуш министрлиги менен андан ары дагы планга мектеп гана эмес, бала бакчаларды дагы киргизип, ошонун үстүндө иш алып бара жатабыз. Мектептердин курулушу аймактарды өнүктүрүү, жаш муунга сапаттуу билим берүү жана социалдык шарттарды жакшыртуу багытындагы мамлекеттин саясатынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул мектеп негизинен 1962 жылы курулган экен. 720 балага ылайыкташтырылган, бирок балдардын саны көп болгондуктан бизде учурда 1900 бала окуп жаткан. Бизге жаңы мектеп муктаж болчу, чындыгында балдар бир класста 50дөн бала болуп кеткен болчу. Азыр эми президентибиздин жарлыгына ылайык 10 мектептин катарында биздин мектеп да кирген. Ошол 10 мектептин катарындагы 1200 орунду болуп түшүп атат. Учурда кубанычтабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Жаңы мектеп буюрса сентябрь айына бүткөрүп берет деп.
Бул демилге өлкөдөгү билим берүү инфратүзүмүнүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында ишке ашырылууда. Бул долбоорлор ишке ашкан соң Ош шаарында жана ага чектеш райондордо билим берүү инфратүзүмү кыйла жакшырат. Гүлжан Ыжматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.